периштелер маселеси бул ошол имандын негизги түркүктөрүнүн бири. Периштелерге ишенүү, периштелерге иман келтирүү. Эгерде периштелерге иман келтирүү ислам акыйдасынын, ислам тартибинин, ишеним эрежесинин негизинде болбосо, адамдын иманы зайыф болуп эсептелет. Адамдын иманы толук эмес, а балким иманы жок да болуп эсептелет. Эгерде периштелердин бар экенин адам иман келтирбесе, периштелердин барлыгын Аллахтын барлыгына ишенгендей эле, анын акырети, тозок, акыркы суроо, сот, кыямат күн, бейиш маселелеринде эле бул адамдын интеллектине коюлган иман маселеси. Адамдын акыл калчоосуна гана коюлган. Адам өзүнүн акылы менен бул нерсеге ишенет жана акылы менен бул нерсени четке кагат. Бул нерсе жөнүндө мындай бир маалымат, илимий маалымат, тастыкталган маалымат реалдуулукта жок. Анткени периштелерди көрүүгө мүмкүн эмес. Балким бир өзгөчө абалдар болушу мүмкүн, адамдар көргөн. Мисалы үчүн Хазирети Умар пайгамбардын учурунда Жибрил периштени көргөн. Мисалы үчүн Айша энебизге Жибрил периште салам берген. Мына ошондой өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн. Кээ бир олияларда периштелер менен мамилеси болушу мүмкүн, бирок олиялар өзүнүн олиялыгын бүгүнкүдө ашкерей кылып жазбайт. Чындыгында чыныгы олия антип мактанбайт, олия экендигин жашырат. Демек, периштелер менен болгон байланышта жашырылат. Ошондуктан жалпы журтка периштелердин барлыгы реалдуулукта орду билине турган нерсе эмес. Мисалы үчүн өзү орду болгону менен аны адамдардын бардыгы көрө бербегендиктен мындай көрүп баа бере турган тажрыйба жыйынтыгы эмес. Ошондой эле бейишти ким көрүптүр? Тозокту ким көрүптүр? Чындыгында ошондой. Ким биздин пайгамбарыбыздан башка периштелерди дагы, тозокту да, бейишти да мындай бир концентрацияланган маалымат катары бере турган адам жок. Кээ бир адамдар айтат, мен тозокту көрдүм түшүмдө, бейишти көрдүм түшүмдө, балким. Бирок ал канчалык деңгээлде тозок, канчалык деңгээлде бейиш, канчалык акыйкаты бар, аны Куда билет. Чындап айтканда. Демек, мына ушул акырет маселеси, сот маселеси, кыямат маселеси, периштелер маселеси бул накылый деп коет. Адамдын акылынан сырткары. Адам буга ишенүүгө мажбур болгон маселе. Буга өзүн ишендирүүгө мажбур кылбаса, акылын буга мобилизовать этип канаттандырбаса, ал адам имандуу болуп эсептелбейт. Ал өзүн ушуга ишендирүүгө мажбурлоо анын акылына коюлган сыноо. Биз айттык, Аллах субханаху ва таала адамды айбандан ажыратуу, ошол акыл парасаты дедик. Акыл парасат Аллах таала периштелер бар деди, демек ал бар деп ишенүү. Кана көрсөтчү периштелер бар болсо мен көрөйүнчү, кана атын сурайынчы, улуты кайсы экен, кыргыз бекен, өзбек бекен, жок. Периштелер Аллах таала бар деди, демек биз бар деп ишенүүбүз бизге важип. Болбосо биз имандан чыгабыз. Мына христиан дининин Ренессанс доорунда мына ушул сүрөт искусствосу аябай өнүккөн учурда периштелердин сүрөттөрү тартыла баштады храмдарда. Иконаларда, чачын жана ийик адамдарда эле храмдарда Боттичелли, Франческо Боттичелли, же болбосо Леонардо да Винчи, механиканын атасы болгон, ошол Рембрандт, ошон сүрөтчүлөр мен билгенден ушу Ватикан папасына ылайык территорияларда, ошо чиркөөлөр өзгөчө Ватиканда чиркөөлөрдү, Европада чиркөөлөрдү мына ушул көркөмдүү Библия персонаждары менен көркөмдүү ушундай бир искусство тармагы өнүктү. Ошондо периштелердин сүрөттөрү өтө көп тартылган. Албетте периштелер адамдын көзүнө көрүнбөгөндүктөн, адам реалдуулукта бар нерсени гана элестете алат, жана реалдуулукта көргөн нерсесин гана тартып сүрөттөй алат. Көрбөгөн нерсесин сүрөттөй албайт. Демек, периштелер Иса алейхиссалам менен сүйлөшкөндүктөн, Муса алейхиссалам менен сүйлөшкөндүктөн, алар демек адам деген ойдон улам периштелердин сүрөтү адам түспөлүндө тартылган. Периштелердин сүрөтү чиркөөлөрдө адам түспөлүндө тартылып келет. Эсиңиздерде бар болсо, ылдыйлардын аттарында жазып койду. Святой Гавриил, Архангел Гавриил там мындай акыбалда. Же болбосо Архангел Михаил в таком-то положении. Иши кылып, периштелер ушул адам түспөлүндө тартылгандыктан, аны атеисттик илимий атеизм, же болбосо атеисттик динди четке кагуу пропаганда машинасы мына ушул жерден периштелерге болгон ишенимди адамдарды аябай талкалайт. Мисалы үчүн ислам акыйдасында адамдын кылган амалдарын жаза турган эки периште бар дейт да.
Оң жағында жақсы амалдарын қылушы, сол жағында жаман амалдарын жазушы періштелер отырады дейді екі желкеде. Жана ошондой эле адамдын денесин тейлеп турган көптөгөн периштелер бар деп этикат кылынат. Эми караңыздар. Атеисттик доктрина периштенин сүрөтүн ушундай алып келип туруп, адам түспөлүндө сүрөтүн алып келип туруп, ошо сенин желкеңде кантип отурсун дейт. Анан ал периштенин артында эки канаты бар. Анан ошо сенин желкеңде кантип отурсун, өзүң ойлоп көрбөйсүңбү? Бул болбогон жомок да, бул мистикалык образ дейт. Ошондан улам адамдар периште десе көз алдына ушундай чачы узун канаты бар, бир макулукту элестетүү менен жылмайып гана коет, эми ушу кандай болсун деп. Айтпаса деле ушу акыл түпкүрүндө периштелерге болгон иман ушундан улам талкаланган. Чындыгында ислам акыйдасы периштелерди такыр башкача сүрөйт. Ал адамдар көрбөй турган десе, аны адамдар көрө албайт. Периштелерди биз нурдан жаралган деп билебиз. Бизге келген Аллахтын маалыматтарына караганда алар нурдан жаралган. Алардын жынысы болбойт. Алардын нафсиси да болбойт. Аларда күнөө деген нерсе болбойт. Алар Аллах субхану ва тааланын буйругун кынтыксыз жана эч кандай ыктыярсыз аткаруучулар. Эгер Аллах таала муну тоо менен муну элди бастыр десе, ыктыярсыз алар ошону бастырат. Эгерде муну бузулган элди муну ушинтип алып туруп деңиздин түбүнө чөктүрөсүн десе, Содом и Гоморрадай эки канаты менен алат да чап турат. Ушундай деңиздин түбүнө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт, ушу периштелердин 400-ге жакын канаты болот деди. Кээ бирлеринин канаттары чексиз. Мисалы үчүн Жибрил алейхиссаламды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам суранды дейт да, Жибрил досум, сен өзүңдүн акыйкат сүрөтүңдө бир көрүнчү деп суранды дейт. Акыйкат сүрөтүңдө бир көрүнчү. Мына ошондо Жибрил алейхиссалам өзүнүн Аллахтын уруксаты менен пайгамбарыбызга көрсөткөндө, акыйкат сүрөтүндө кандай болсо ошондой көрсөткөндө пайгамбарыбыз эс учунан танып жыгылды дейт. Бул кыйыр менен бул кыйырды тең ээлеген дейт. Жана пайгамбарыбыз Кабанын алдында намаз окуп атканда, билесиздер, Абу Лахаб деген анын чоң ушундай бир душманы үстүнө келип ушу таш менен башын бастырам деп ант ичет. Ошо ташты көтөрүп пайгамбарыбыз сажда кылып аткан акыбалында келип бастырайын дегенде, артка кетенчиктеп эле бир нерседен жалтанып качты дейт. Ошондо сураса дейт, ошо тумшугу төөгө окшогон бир нерселер алдымдан ушинтип эле мени жолотпой койду, отко окшоп көрүндү деген мааниде сөздөр айтылат. Кийин пайгамбарыбыздан сураганда айтат, ал Жибрил эле, эгерде Абу Лахаб дагы бир кадам таштаганда, Жибрил аны өзүнүн канаттары менен парчалап таштамак деди. Периштелер ошондой эле нафсиси жок болот дедик, ыктыярсыз Аллах субхану ва тааланын буйругун аткаруучу дедик. Булардын саны да Аллах субхану ва таала гана белгилүү, башка адамдар билбейт булардын саны канча. Бирок ушундай нерсе бар, адамзат жаралгандан берки кыяматка чейин мына ушул Кабаны периштелер тооп кылып турат дейт, бирок бир периште экинчи жолу тооп кылбайт ушу Кабаны дейт. Ушунчалык саны көп дейт. Дагы бир мен укканым бар, ушу ар бир жамгыр тамчысын бирден периште жерге алып түшүп отурат дейт. Адамдын денесин 360-тан ашык периште тейлеп турат дейт. Биздин күнүмдүк турмушубуздагы мына ушул периштелердин сүрөтүн көрбөгөнүбүз менен, периштелердин мисылын билбегенибиз менен, бирок периштелер бар экендигин бизге далилсиз ишенүүгө милдеттүүбүз. Анткени бул иман маселеси. Анын үстүнө периштелердин өзгөчө периштелери бар. Мисалы үчүн айтайлык, Куран алып келген Жибрил алейхиссалам, Микаил, Азраил периштелер. Мына булардын өзгөчө миссиялары бар. Ошондой эле ар түрдүү тоолордун периштелери бар. Ар түрдүү Аллах субхану ва таала өзгөчө хусусият берген периштелер. Анын аршын көтөрүп турган периштелер бар. Адамдардын ортосун байланыштырып турган иши кылып периштелердин түрү өтө көп. Алардын өзүнчө ааламы бар. Булар ушунчалык таза зат болгондуктан адамдардын эң тазаларын ошо периштелерге да салыштырып айтат. Периштедей болгон адам экен дейт. Демек, периштелерге ишенүү бул негизги маселе. Анткени периштелерге ишенбесек, биз Курандын периште менен түшкөндүгүнө байланыштуу Курандын өзүнө ишенүү солгундайт. Жана пайгамбарыбыз алейхиссаламга түшкөн көп кабарлардын бардыгы периште аркылуу болгондуктан, дээрлик бардык кабарлар периштелер аркылуу болгондуктан, эгер биз периштеге ишенбесек, анда ал кабарлардын түшкөнүнө биз ишенбейбиз.